Жок дегенде фамилияларын туура айтыша албайт. Кече Юрий Михайлович Лужков каза болду. Анын фамилиясын кандай айтты уктуңарбы? Ок, Кудай сакта, айланайын. Новосибирск шаарындагы деп баштап атат. Уят маселе бул. Өтө чоң уят. Мына келген суроолордун көбүндө төраганын сүйлөгөнүнө кандай карайсыз? Сиз эски төрагасыз, пикириңизди билдирбейсиз деп толуп кеттир, кайнап кеттир. Ага кандай баа бересиз деп. Мен айттым, биринчиден аны төрага кылып шайлаган жогорку кеңеш берсин баасын. Аны депутат кылып шайлаган эл берсин баасын. Мен баа бергенимде туура эмес болуп калат. Мен сабаттуу болуш керек деген сайын жаман көрүшүп атпайбы? Тескерисинче төрага болобу, президент болобу, биринчи кезекте тил керек экен го. Байкадыңар го. Таза, сабаттуу, так этип жооп бере турган, пикирин билдире турган тил керек. Тил акылда болсо чыгат да. Демек, кишилер окубаса, башка болбосо, шаарлардын аталыштарын, башка мамлекеттердин аталыштарын, же өзлөрүнүн эле кесиптештери болгон башка улуттун өкүлдөрүнүн фамилияларын атаганда, жүрөгүң бер жактан калчылдап, астагфиралла деп туруп каласың го, Кудай сактасын. Уят кылат деп турасың да. Безилдеп калдым чындыгында. Бая тентек балдарыңды тойго кошуп койгондо безилдеп корккондой. Ушундай коркосуң. Сен балдарыңды бир жерге алып барып уят кылып койбосо экен деп коркуп отурасың да. Ушундай болуп калды. Тилекке каршы жагдайыбыз ушундай.